Арбаңыздар урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Билесиңер, мен шайлоого катышып атам. Шайлоого баягы аттанып депутаттыкка коюп 23-округтан шайлоо 1 май Бишкектин ичинде. Ошо 11-номердеги талапкер катары бюллетенде жазылам, бирок азыркы видео ага арналган эмес. Анткени сиздер айттыңыздар эле, геосаясат боюнча каналды таштаба деп. Геосаясат боюнча каналды таштабайм. Ошого ылайык кичине биздин мамлекетибизге тиешелүү геосаясий нерселерди карайлы. Дональд Трамп Борбор Азиянын президенттерин чакырып жолукту. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул деген маалыматтык талаада аябай чоң ушундай толкундарды жаратты. Бүт интернет, башка эл аралык, батышта, чыгышта, Аль Жазира, ТРТ Аваз, Кытайдын каналдарында баары ушу маалымат болуп атты да. Анан Кытай тарабынын жообу аябай жакты мага. Мисалы үчүн Орусия тарабы унчуккан жок да, бирок жаккан жок бул нерсе деп айтып жатышат. Кытай болсо, Кытайга да жакпаш керек эле да, бирок Кытай мындай жооп берди, кызыктай. Алардын тышкы иштер министрлиги айтып атат, эгерде ошо Борбор Азия биздин стратегиялык өнөктөштөрүбүз эгерде тынчтыкка арналган ушундай кыймыл аракеттерди көбөйтсө, биз аларга абдан жакшы түз көз караш менен карайбыз деп айтышты да. Бул жооп мага аябай жакты. Туугандар, бул деген Кытай туура жооп берди да. Мындай негизи бүт ушундай жогорку деңгээлдеги державалар ушундай эле жооп бериш керек да. Тынчтык үчүн болсо, экономикалык көнүгүү үчүн болсо, туруктуулук үчүн болсо эмнеге жок? Тескерисинче колдош керек. Кытай Американын акчасы менен Кыргызстан аркылуу Европага жолдорду салдырып алат. Аларга бул пайда эле болот да. Ошон үчүн жообу жакшы болду. Эми албетте башка геосаясий ошо Кытай тараптан кеткен маселелер аны бөлөк бир видеодон жакшылап маалымат текшерип алып туруп сүйлөйт окшойм. Эми эмне жыйынтыктар кийин чыкты да. Баягы өзү жолугушуу болгондо ошол ноябрдын же болбосо 7-айынын 6-сында аяктан мындай расмий сөздөр, саясий сөздөр айтылды, сүйлөштү президенттер, бирок мындайын айтканда мындай экономикалык жактан Өзбекстан бир 100 миллиард доллардай инвестиция Америка Кошмо Штаттарынын экономикасына кылат деп айтты, мисалы үчүн Мирзиёев. Муну эмне деп түшүнсө, инвестиция бул албетте эки тараптуу кыймыл. Ошо Өзбекстандын базары АКШга ачылат, 100 миллиард долларга чейин ушундай кандайдыр бир алмашууларды, кош инвестицияларды эки тарапка тең жасайбыз деп айтты. Анан албетте көп массалык маалымат каражаттар кызыктай жазышты да. Өзбекстан 100 миллиард долларын АКШга берген атат деп жазышты. Албетте ал туура эмес. Же болсо АКШ 100 миллиард доллар Өзбекстанга берген атат деп. Андай эмес да. Бул деген мисалы үчүн ички дүң продукцияны санаганда дагы, инвестицияларды санаганда дагы, эгерде инвестиция бир сыйра айланып келсе, мисалы үчүн ошол эле 1 миллиард доллар бир сыйра айланса, ошо эгерде жылдын ичинде ошол эле 1 миллиард доллар 10 жолу айланып койсо, 10 миллиард оборот болуп кетет да. Ушундай сыяктуу эсептелинет. Ошон үчүн бул эмнени билдирет? Баягы Өзбекстан жана АКШ ниет жөнүндө айтышты, бирок ал ошончо акча ага кетип калбайт. Ошону туура түшүнүш керек да. Анан ошол көлөмдөгү обороттор болушу ыктымал. Эми Өзбекстанда бир топ эле чоң эл топтолду. Ушу 30 миллиондон ашып баратат акырындап. Албетте ал нерсе эки өлкөнүн ортосунда соода болушу ыктымал да. Анан дагы эң кызыктуусу биз тараптан кандай нерселер болду? Унчуккан жок ошондо 6-ноябрда, бирок жакынкы эле арада кечээки күнү кайра ошо 1-2 күн өтүп кетти болсо керек. Тагыраак тууралап койсоңуздар болот комментарийлерде. Ошо АКШнын элчилиги Кыргызстанда бул жаңылыкты жарыялай баштады, АКШ өзү жарыялай баштады. 3 чоң мындай кызыктай келишимди АКШ жана Кыргыз мамлекети экөө ошо биргелешип жасаптыр да. Ошол келишимдердин маңызын карасак, эң биринчиси бул деген All American Rail Group деген компания. Бул деген көбүнчө темир жолдорду салат, темир жолдорду таладан да салат, тоодон да, аскадан да тоону тешип салышкан ушундай компания. Ал деген ошо Кыргыз темир жолу компаниясы менен, улуттук биздин компания менен, ишканабыз менен келишим түзүптүр. Ушундай келишим боюнча кызматташалы дептир да. Албетте бул келишим канчалык тирүү,
мындайын айтканда канчалык акча кирет же кирбейт, аны айтыш бир аз эртерээк, анткени бул баштапкы келишим да. Андан ары мындай бизнес план түзүлүп, ар бир долбоор аталып, ошо картадан чийилип, кайсы жерден кандай жол өтөт, андан кийин ошо техникалык экономикалык негиздөө жазылып, анан бизнес план жазылгандан кийин жарыяланганда анан ишенсе болот да, мына иш башталды деп. Азыркыга чейин бул баштапкы келишим, бирок абдан жакшы деп эсептейм. Мындан мурун ушул ишкананын балдары келип Кыргызстанды аралап кетишкен. Аралап туруп, Кыргыз мамлекетин табышканда мындай сунушун айтышкан: биз деген көрүп атабыз, силерде түндүк менен түштүктү, батыш менен чыгышты бириктирген темир жолдор жок экен дейт да. Ошол жолдорду куруп чыгыш керек экен дейт да. Бул эмнени билдирет? Көлгө, балыкчыга чейин темир жол барат Бишкектен, башка темир жол жок да. Ошон үчүн булар айтып атат: силерге ошо Оштон Бишкекке, Караколго чейин темир жол керек дейт. Аны ошол Нарындан Бишкекке чейин темир жол керек дейт. Ошо Казармандан өтүп, өлкөнү экиге кесип өтүп, ушун бир нече темир жолдор, майда чүйдө, майда барат темир жолдор керек дейт. Ансыз дейт өнүкпөйсүңөр дейт да. Бул чын. Эгерде өлкөбүздө ошол темир жолдордун тоору пайда болбосо, бизге кымбатка түшө берет бул экономиканы өнүктүрүш да. Анткени импорт экспорт, бизде өндүрүлгөн товар дайыма Кытайдыкынан кымбатыраак болуп калат да. Жол эле жарым баасын жеп коет да. Ошон үчүн темир жолдор салса, бул жардам бермек. Бирок кимдин акчасына салынат? Салынгандан кийин ким аны башкарат? Канча жыл башкарат? Ким пайдасын чөнтөккө салат? Мамлекетке канча пайда түшөт? Ал нерселер санала элек. Бирок саналат окшойт да. Бул нерсе жакшы болду. Дагы бир келишим дейт, бул деген ошо биздин Айыл банк, мамлекеттик банк 100%, жана АКШнын жеке Сити банкы ошо келишимди кылышыптыр. Эки тарап тең. Ошо Сити Груп, Сити банк бул АКШнын аябай чоң банкы, дүйнө жүзүндө бир топ эле иш аракетти кылат. Анын ичинде да ошол белгилүү кээ бир кишилер билет болуш керек. BlackRock деген компаниянын дагы активдери аралашкан. BlackRock деген бул керек болсо мисалы азыркы кезде кээ бир маалыматтар боюнча Украинанын бүт экономикасын сатып алган ушундай уюм, дүйнөнүн жарымын же 1/3 бөлүгүн басып алган, активдерин басып алган жана башкарган ушундай финансылык уюм да. Ошол Ситибанкта арасында жүрөт. Ситибанк менен Айыл банк ошо келишимди түзүп атат. Келишим боюнча ошо Айыл банкка Ситибанк кандайдыр бир ошо иш аракеттерди, акча которууларды, чогуу кредиттик программаларды каржылаганга катышат экен да. Бул деген абдан сонун. Мындай айтканда, бул деген биздин кредиттер кичине арзандайбы деген ушундай үмүттү салат. Биринчиден, агросекторго да инвестицияны киргизгенге мүмкүнчүлүк берет. Бир четинен, кичи жана орто бизнеске акча, кредиттерди бергенге кошумча дагы акча келет да өлкөгө. Бул деген экономикабызды аябай ысытат. Бирок бул жакшы, экономика аябай жакшы өнүгөт. Бирок кичине бааларды оздуктасак дагы, же болбосо кирешелерди чоңойтсок, анда жеңил өтүп кетет да. Эгерде кирешелерди чоңойтпосок, кыйналабыз да. Кичине баалар баарын өсүп атат. Дүйнө жүзү боюнча баалар өсүп атат, бирок албетте бул чөнтөккө тебет. Анан албетте ошо америкалык эксперттер, капиталдар келип, алардын баягы ошо кредиттик материалдар менен иштегендер келип, биз менен иштей башташат. Мисалы үчүн АКШда кээ бир кредиттер 0,5%, 2%, 3%, 5% берилет да. Ушунун тегерегинде дагы бизде ошондой ойлор болот. Эң жакшы жери, акча көп болгондо, технология келгенде өнүгөбүз. Бир аз коопсуздук суроосу бул деген АКШда болуп калабыз. АКШда билесиздер, карызсыз адам жок АКШда. Карыз албасаң, баягы уурукчан кишиге карагандай карашат да. Ошон үчүн карыз алганга үйрөтүшөт жана көп аябай ошо шарт түзүшөт. Ушундай бир коркунуч дейбиби же мүмкүнчүлүк дейбиби бар да, ошону да караш керек. Үчүнчү болсо, бул деген underwriting кылабыз дейт облигацияларды. Айыл банктын облигациялары ушуну колдойбуз дейт. Бул деген эмне деген сөз? Татаал сөз, бирок эмнени билдирет? Ошо америкалык инвестициялык компания бар дейт. Oppenheimer & Co деген Айыл банк ошол келишимди түздү. Oppenheimer дейт, underwriter болот дейт. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген Америка штаттарында Айыл банктын атынан акцияларды, облигацияларды чыгарып, баалуу кагаз кылып туруп, америкалык стандарт менен сатат экен америкалык инвесторлорго. Ошондо америкалык инвесторлор 5 жылдык облигацияларды, мындай жөлөк жок облигациялар, эркин облигацияларды $300 миллион жайгаштырат экен да. Жайгаштырса, бул эмнени билдирет? Банкка
кошумча акча келет, жана ошол акча кредиттер аркылуу элге таратылат. Ал акча айлангандан кийин баягы кредитти кайтарсак, ошол акчанын үстөк пайызы жана негизги акчасы кайра АКШга кетет, үстөк пайызы аяктагы инвесторлорго кичине акча тапканга жардам берет да. Ушул нерсе дагы эмнеге жардам берет? Ошол жердеги трейдерлер, АКШдагы Нью-Йорк фонд биржасындагы Айлбанктын акцияларын сатканга, облигацияларын сатканга мүмкүнчүлүк алышат, жана опцион жана облигациялык ушундай сатуу, алып сатууларды жасашат. Айлбанк кадимкидей баалуу кагаздарга ээ болуп калат да ошо АКШнын базарында. Демек, бул эмнени дагы билдирет? Айлбанктын кайсы бир бөлүгүнүн капиталына сырттан инвесторлор ээлик кылып калат, ушуну билдирет да. Бул дагы жанакындай мен айткандай эле акчаны алып келет, бизге пайдасы көп. Коркунучу базар экономикабыз тез өнүгөт, ысып кетет да, гиперинфляцияга жакындап калабыз, баары кымбат болот. Ошон үчүн анын аркасы менен албетте калктын дагы орточо маяналарын көтөрүш керек болот, ишкерлерге маяналарды көтөрүш керек болуп калат. Анан албетте баягы биздин мамлекетте кандайдыр бир балким социалдык жөлөк пулдар керек болуп калабы, баягы кошточу ушундай маалда кичине бизди мындай орунга салып, бизди кыйнабай, ошо 2-3 жумушка иштетпей, бир киришебизди көтөргөнгө, чараларды көргөнгө ушундай мажбур кылып калат окшойт бул нерсе. Ушул нерсеге барып калабыз да. Бул албетте баягы Трамптын алыскы ойлонгон ушундай көрөгөчтүк бир саясаты окшойт. Бул деген анын саясатынын башаты, негизги лозунгу Америка биринчи деп айтат да. Борбор Азияга кайра кайтара алабыз дейт. Мурун Ганси менен келишсе, азыр болсо ишкерлер менен жана фонддук биржасы менен келебиз деп атышат да. Анан алар түшүнүп атышат, бул жерде байлык көп, эбегейсиз көп. Андан сырткары Кыргыз мамлекетинде бир кездерде ушул маалыматтар ачык болчу. Азыр жабык маалыматтар. Бирок мен билем $500 миллиард капиталга ошол кеминде дегенде алгачкы баалоодо ушунча кен байлыктарыбыз биздин бар. Анын көпчүлүгү бул сейрек кездешүүчү металлдар да. Ошол сейрек кездешүүчү металлдар биздин мамлекетте көп. Анан АКШ дагы ушуга айтып атат. Кытай бүт дүйнө жүзү боюнча ачык жана ушундай чалгындоодон өткөн такталган сейрек кездешүүчү кендерге ээлик кылып алды дейт. АКШ башка дагы ошо сейрек кездешүүчү металлдардын булактарын издеш керек дейт да. Анын бири Афганистан менен Кыргызстан да. Кыргыз мамлекети, Кыргыз республикабыз булардын мейлөсүндө да, лупасынын астында. Алар бизди көрүп атат, ушу байлыктарды, кен байлыктарды сезип атат. Алар билет да, бул маалымат аларда бар. Анан албетте алар акырындап биз менен достошуп, биздин бийлик менен достошуп, эл менен достошуп, акырындап баягы инфраструктуралык долбоорлор менен кирип, анан ошол сейрек металлдарга кандайдыр жол алгысы бар да. Ошондой нерсе болуп жатат, туугандар. Бул бизди же тез бай кылат, же эгерде акылсыз болсок жана ынтымаксыз болсок, ыдырасак, азыркы Суданда же Чадта болуп аткан, же Нигерияда болуп аткан абалга алып келиши ыктымал. Эгерде акыл оюбуз ордунда болсо, ынтымактуу болсок, туура иштесек, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды кол жулдурбай аракет кылсак, ойлонуп туруп, анда тескерисинче биз аябай бай, аябай жакшы, желечегибиз жаркын өлкө болобуз да. Бул баарыбыздан көз каранды, менден, сизден, баарыбыздан да. Анан албетте, эгерде мындай жалпы ойду карасак, эмне болуп атат? Биздин баягы жалпысынан айтканда мамлекетибиз стратегиялык хаб. Биз деген Хартлендтин ортосундабыз. Ошол Хаусхофер деген окумуш бар болчу. Кыргызстан, ал мындай айтчу да, Германия бул Европанын Хартленди дейт. Хартленд бул жүрөк жери дейт да. Бул деген так ортосу дейт. Ким ошол ортосун башкарса, бүт Европаны башкарат деп айтчу да. Анан Кыргызстан боюнча да ошондой сөздөр айтылган. Кыргыз мамлекети Евразиянын дал ортосунда жайгашкан. Борбор Азиянын жүрөк жери Хартленд. Демек, ким ушул жүрөк жерине үстөмдүк кылса, логистика тараптан бүт тегеректей Евразияда мамлекеттерге үстөмдүк кыла алат деп айтышат да. Ошол үчүн акырындап алар кайра ушул сөздү эстеп бизге көз артып жатышат. Ушул эл аралык чоң державалар, анын ичинде да АКШ да, Кытай да, Кытай такыр кошунабыз, бизди ушу аябай акырындап алганга кызыктар. Орусия да бизге келмей келе, бирок Орусиянын бүт эли ошол Европаны угуп кетип атат. Албетте Европага көп көңүл буруп атат, бизге азыраак көңүл буруп атат. Ошон үчүн кичине биз ушуну дем алып атабыз да бүгүн. Ушу 3 өлкө тең ушуну көрүп атат. Анан АКШ ушул эки державага баягы акырындап тоскоол кылыш үчүн бир четтен өзүнүн да кызыкчылыктарын, сейрек кездешүүчү металлдарды алыш үчүн бизге акырындап кадамдарды кыла баштады да. Анан албетте бул деген
реалдуулукту алсак бунун аткарылышы дагы бир канча 15-20-30 жылды талап кылышы ыктымал. Албетте бул оңой эмес, бирок эң кызыктуусу дагы бир нерсеси ошо АКШ менен биздин мамлекетибиз Кыргыз Республикасы ачык асман келишими боюнча дагы сөз кылышышты. Ачык асман билесиздер, эгерде мени мурдатан бери байкап жүрсөңүздөр, 10 жыл мурда, 12 жыл мурда ачык асман долбоору менен мен чыккам. Бакубатчылыктын системасы деген китебим да бар. Ошол китебимде жазгам, ачык асманды уюштуруш керек деп, бир тараптуу түрдө башка өлкөлөргө, чоң өлкөлөргө асманыбызды ачышыбыз керек, самолетто учуп келе берсин деп айткан болчумун. Биздин ошо жарандык авиация агенттиги ошол кездерде айткан, жок, биз биринчи алар бизге асманды ачсын, анан биз да биздин асманды ачабыз деп. Мен ойлогом, эгерде Кыргыз мамлекети баарына теңге албашпаса бул державалар бизге ачып бермек беле, мындай эки тараптуу. Бир тараптуу ачсак, анан кийин эки тараптуу ачылат деп ойлогом. Ал кездерде дагы ушу 10 жыл мурда, 10-12 жыл мурда бизде баягы атайын эксперттер келген, ИАТАнын, эл аралык авиациялык уюмунун, алар келип туруп бизден экспертизаны өткөргөндө самолетторубуз эски экенин көрүп алып, чалкасынан кетип, анан бизди кара тизмеге тыгып салышкан да. Эми ошол кара тизмеден чыгуу аябай көп, жылдап көп бизге ушундай аракеттерге аргасыз кылдырып атат да. Ошол кездеги баягы биздин иштеп жаткан адамдардын катасы десе болобу, же кандай, же экономиканын абалы жаман болду. Бирок ошол кара тизмеден чыгуунун дагы бир жолу ушул ачык асманды жарыялоо. Ачык асман эки тараптуу келишим ушундай каралыптыр да, АКШ менен Кыргызстандын ортосунда. Бул эмнеге алып келиши ыктымал? Эки тараптын тең асманы ачылат. Бизге АКШнын учактары түзмө-түз учуп келет, конот, бияктан бензин алат, жана кайра учуп кетет. Биздин да учактар керек болсо түзмө-түз учуп барып туруп, АКШнын ар кайсы шарларына пересадкасыз же болсо эки пересадка менен учуп барат да. Ошондо биз авиа менен кээ бир товарларды, органикалык, мисалы бал, башка нерселерди жеткире баштайбыз АКШга көп көлөмдө. Ушул дагы аябай пайдалуу нерсе да. Албетте бул да Кытай мейли дейт, ооба, ошентип көргүлө, биз карап туралы дейт. Орусияга бир жакпас нерсе, анткени Орусия билбейм эмнегедир аябай жакпайт да ошол нерселер. Бирок Орусия бүгүнкү күндө алаксып атат ушул согушка. Демек, биз болсо экономикага толугу ушундай көңүл буруп атабыз. Бизге бул чоң мүмкүнчүлүктү алып келет. Ушундай туугандар, негизи эмне десек, негизи Борбор Азия жаңы жибек жолун куруп атат. Бизге аябай чоң экономикалык потенциал келип атат. Тим эле иштесең эле тиштейсиң да. Бул жерде жумуш көп келип атат бизге. Анын арасынан өтө кооптуу нерселер да болгон атат. Бизге өтө дыкаттык менен карап, ынтымакты сактап, акыл менен ушул алдыга кадамдар ташташыбыз керек. Ар бир нерсени бир сындан эмес, 10 сындан өткөрүп туруп чечимдерди кылышыбыз керек. 10 ченеп биргесиш керек. Ошондой заман келе атат. Бирок чын айтайын, кымбатчылык да болот. Кымбатчылыкты жеңиш үчүн киришелерди көбөйтүш керек. Киришелерди көбөйтсөк, анда жакшы мындай жолго түшөбүз деген ойдомун да. Сиздер эмне деп ойлоп атасыздар? Өзүңөрдүн комментарийлериңерди жазгыла, пикириңерди жазгыла. Сиздерни ошо баарлашалы, ошо дискуссия кылалы комментарийден. Ушул жакшыбы, жаманбы? Жаман жактары да бар, жакшы да жактары да аз эмес да. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө, жана түз эфирлерге кошулгула. Бизде дагы ошол шайлоочулар менен жолугушуулар болот. Дагы ошол шайлоо кампаниясы жүрүп атат. Албетте күндө түз трансляция кетиргенге аракет кылам. О, от души.